Саламатсыздарбы биздин каналыбыздын сүйүктүү көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Бүгүнкү биздин темабыз телефон тууралуу болмокчу. Телефон азыркы биздин жашообузда пайдасына караганда зыянын көбүрөөк алып келип жатабы деген суроо туулуп жатат. Мына ушул жана башка кызыктуу маалыматтар бүгүнкү биздин видеоролигибизде болмокчу. Роликти көрүүдөн мурда биздин каналыбызга катталып, коңгурочону басып, биздеги болуп жаткан эң акыркы жаңы кабарларды биринчилерден болуп көрүңүздөр. Ошондой эле видеону көрүп, эгер жаккан болсо лайк басып, комментарийга өз оюңузду калтырып кетиңиз. Бүгүнкү күндө тили чыккан кичинекей баладан кары-картаңдарга чейин көтөрүп жүргөн уюлдук телефондун зыяны жөнүндө маалыматыңыз барбы? Чындыгында ыңгайлуулугу, зарыл жумуштарды дароо бүтүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө көпчүлүгү сүйүнүп, чөнтөк телефондун тийгизген зыяндарына кол шилтеп, көз жумуп келебиз. Эң биринчи зыян компьютер. Телевизорго салыштырмалуу уюлдук телефондон өзгөчө көп электромагнит чыккандыктан, аны менен сүйлөшүп жатканда башты, көздү ысытып, нерв системасына чоң зыянын тийгизет. Эгерде сиз уюлдук телефон менен өтө көп убактыңызды чектебей сүйлөшсөңүз, иммунитетиңизге чоң коркунучтуу болот. Американын окумуштууларынын изилдөөсүнө таянсак, мээсине шишик пайда болуп өлгөн адамдардын өлүмүнө дал ушул уюлдук телефон себеп болгон. Ал эми Норвегия менен Даниянын изилдөөлөрү уюлдук байланыш менен тыгыз мамиледе жүргөндөр баш оорусуна, уйкусу канбай жиндери бат келээрин билдиришкен. Иштебей, жөн эле жаныңызда жаткан телефондун да зыяны бар. Францияда катуу жаан жаап, чагылган түшүп жатканда жашоочуларга уюлдук телефон менен сүйлөшүүгө катуу тыюу салынган. Анткени электромагнит менен чагылгандын мамилеси тууралуу айтпаса да белгилүү. Швецияда кээ бир уюлдук телефондон адамдар аллергия болушат. Ушундай илдетке кабылгандарга мамлекеттик бюджеттен $250,000 төлөнүп берилет. Ал акчаны алган Швециянын жараны борбордун четиндеги телефон тартпаган райондордун бирине көчүп кетүүгө акысы бар. Жаш балдарга зыяны. Жаш, жумшак ийилчээк омурткаларга терс таасирин тийгизет. Уйкунун бузулушу, көздүн начарлашы, баланын тез жинигелиши, акыл эсинин өсүшүнө эң чоң таасирин тийгизет. Телефон тууралуу кызыктуу маалыматтар. Изилдөөлөргө таянсак, 2016 жылы 4 миллиард телефон чыккан. Ушул темпте телефондун саны көбөйсө, 2020 жылы 6 миллиардга жетет дешет. Колдонуу эрежелери. Эгер мүмкүн болсо телефонду пайдаланбаңыз. 3-4 минуттан ачык сүйлөшпөө. Жаш балдарга мүмкүн болсо колуна телефон карматпоо. Боюнда бар аялдарга телефон колдонбоо. Телефондун пайдасы. Адамдар арасындагы байланышты кеңейтет. Ата-энелер үчүн балдарын көзөмөлдөө. Коопсуздук үчүн милицияга чалууга, тез жардамга чалууга ыңгайлуу. Интернеттен керектүү маалыматтарды табуу. Жашообузга кереги тийген калькулятор, ойготкуч сааттар, фонариктер жардамга келет. Мына ушундай кызыктуу маалыматтар биздин каналыбызда болду. Каналыбызга катталып, лайк басып, өз оюңузду комментарийге калтырып кетишти унутпаңыз.